Өспүрүмдөрдү тарбиялоо, искусствага үйрөтүү инвестициянын эң жогорку деңгээли. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошондой максатты көздөп ачылган борборубуз Бишкек шаарында Балажан республикалык борбору бар. Мына ушул борбордун алкагында түзүлгөн Айкөл би ансамблі жакында Казакстан Республикасында өткөн эл аралык би сынагында баш байгени багындырышты. Эң сонун. Эми мына ушул жеңиштин шаарданы менен биз Балажан республикалык борбору жана Айкөл ансамблі жөнүндө кененирээк кеп кылалы деп студиябызга меймандарыбызды чакырып алдык. Айкөл ансамблинин жетекчиси хореограф Нурайым Өмүрова. Жана ошондой эле Айкөл ансамблинин бийчилери Мираида, Жанат жана Анель бизде конокто. Кутмантаңыздар менен. Баш байге кут болсун. Рахмат. Кубанычтасыздарбы аябай? Бул канчанчы баш байге болуп экен? Бул гран-при. Жок, ошо буга чейин сиздерде мындай болду беле гран-при? Буга чейин биз өзү Кыргызстандын ичиндеги болгон чоң машыгуу фестиваль конкурстарга катышып гран-при алганбыз, бирок чет өлкөгө чыгып гран-при алган эмеспиз. Бул биринчи жолу биз үчүн. Ак жол той болсун. Буюрса келечекте да көп багындырыңыздар дейли. Эми Нурайым, келиңиз, жалпы эле ушул Балажан республикалык балдар борбору жөнүндө сүйлөшөлү, анан Айкөл ансамблинин баштапкы кадамдары жөнүндө кеп калалы. Чоң рахмат. Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү окуусулдук борбору 10 жыл мурун Айкөл тобу ачылган, мен жетектегем. Балдар келип, машыгып, анан балдар биге катышып атканда жөн эле ушул жерден билебестен машыгууга чыгыш керек. Эмнеге дегенде, жанакы искусство руханийин өстүрүш үчүн бири-бири менен балдар машыгыш керек, көрүш керек. Дагы кандай башка ушундай танцевалдык топтор бар экенин билип, көрүш үчүн биз ушинтип конкурстарга чыктык. Кыргызстандын ичинде көп конкурстарга катышабыз, жыл сайын чакырылат. Бирок чет өлкөгө чыгыш үчүн жакшы даярданыш керек. Биз 2019 жылы Балажандын колдоосу менен барып келгенбиз, бирок биринчи орун алып келгенбиз. Гран-приге жетпей калдык элек. Ошондо биз баарыбыз максат коюп, дагы бир жакшы машыгып туруп, гран-при алып келели деп өзүбүзгө жакшы бир максат коюп алганбыз. Жылдын башынан баштап аябай даярдандык. Дем алыш күндөрү чогулуп даярдандык. Анан буюрса 5-майда чакыруу келди атайын. Биз балдарыбызды чогултуп алып, Айкөл ансамблинен 35 бала чогулдук. Балажан республикалык центрда аспаптардын дагы өзү клубу бар. Алар менен чогуу биргеликте 50 бала менен учуп бардык. Барып катыштык. Аспаптар биздин өзү клубу дагы гран-приге болду. Айкөл би тобу да гран-приге болду. Жакшы. Чыңгыз, адатта боордош казак элибиз жөндөн эле баш байгени кармата бербейт. Демек, ошондой бир татыктуу көрсөтө алдыңыздар өзүңүздөрдү. Нурайым, кыздардын артыкчылыгы эмнеде болду? Эми сиз өзүңүздүн тобуңуз жөнүндө өзүңүздөн эле сурайлы. Кыздарым аябай аракетчил. Биз өзү бир жумада 3 жолу машыгабыз, бирок кээ бирде мен дем алыш күндөрү дагы чакырып алып, кайсы бир жактан жакшы болбой атса, ар бир өзүбүздүн номерибиз бар да, номерди биз тазалайбыз. Ар бир колдон баштап бутка чейин баштын кармаганы өзүнүн бийлеп аткан учурда жада калса күлүп, жанакы бизди көрүүчүлөрдү да мен дагы сүйлөшүш керек. Ал эмне менен? Көз менен, жанакы күлкү менен. Ошонун баарын машыгабыз. Чоң рахмат ата-энелерге, колдоп келишти. Өзү колу бошой атса дагы балдарын алып келип 2 саат, 3 саат, 4 саат дебей биз чогуу машыгабыз. Буюрса жетишкендерибиз дагы көп. Биз Айкөл ансамблинде 100дөн ашык окуучум бар. Аракет кылып атабыз, иштеп атабыз. Жакшы. Канча бий менен жана кандай бийлер менен бардыңыздар? Биз өзү 7 номер менен бардык. Ансамбль менен 4 номер көргөздүк. Ошондо 4 номерибизден Кудайым буйрса 1-местадан 4 болду. Анан 5-номерибиз гран-при алды. Анан жанакы бизде айтат соло бар. Соло бир кыз бийлейт, анан дуэт деген бар, 2 кыз бийлеген дуэт деп коет. Ал номерлерим 2-местте алышты. Айкөл ансамблинин чыгаан кыздары менен маектешели эми. Анткени мыктынын мыктылары деп силерди айтабыз, сулуу кыздар. Микрофонду Жанат кармап турат. Жанат, канча жашыңдан бийлейсиң? Мен 5 жашыман бийлеп баштадым. Ушул убакытка чейин бийлеп жүрөм. Мени 2 жактан колдоо кылышты. Үйдөн атам менен апам. Бул жерден Нурайым Жукшунбековна бизге көп түрткү кылды.
Биз көп Нурайым Жукшенбековна менен бүттүгүнө жеттик, ушунун бүттүгүнө. Жеңиштерге, Ооба. Биз Астанага барып келгенден кийин эми биз дагы көп жерге баргыбыз келип, жакшы орундарды Кыргызстандын желегин көрсөткүбүз келет. Эң сонун азаматсыздар. Астана жактыбы? Ооба, Астанада биз экскурсияга барып келдик. Хан Шатыр, Байтерек, Экспого барып келдик. Бизге абдан жакты. Эң сонун. Мирайда, сиз менен сүйлөшөлү микрофондо. Бийлегенди канча жашыңан бери өздөштүрүп келатасың? Мен бийлегенди 9 жашыман бери барып келдим танысыга. Өзүм бийлейм деп айттыңбычы? Бийге алып барып койду сенден сурабай эле. Мен кичинекей кезимден бери өзүм бийлегим келчи. Андан кийин биздин шаарга келгенден кийин мени бийге ушул Балажанга деп Айкөл тобуна ансамблине берди. Эң сонун. Астанага бардыңбы сен? Ооба, барып келдим. Жактыбы Астана? Аябай сонун шаар экен. Чоң, бийик зданиялар көп экен. Сахнадагы сезимдер кандай болду Астанадагы? Жүргөндө мындай абдан кубанып, кичине мындай волноваться толкундадыңар, ушундай моменттер да болду. Эң сонун, эң сонун. Анель? Анель? Ооба, Анель менен сүйлөшөлү. Сен да коркуп, толкундандыңбы? Ооба. Кандай бийлей алдың сен өзүңдүн көз карашыңда? Өзүм да билбейм. Ошончо толкундандык. Туура. Эң жакшы жооп болду. Анткени сахнага чыккандан кийин башка бир дүйнөгө баргандай эле болуп болуш керек, билет. Жеңишти укканда аябай кубандыңарбы? Ооба. Бийге сени ким алып барды? Апам менен атам. Бийлеген кайсыл бийдин түрү сага көбүрөөк жагат? Националь. Улуттук бий жагат, Кана сертификаттарды, грамоталарды, мактоо баракчаларды көрсөтөлү. Эң сонун. Азаматсыңар. Эл аралык фестивалда мына ушундай ийгиликке жеткен кыздарыбызга биз дагы сыймыктанып турабыз. Ооба. Аларды баштап турган мына биздин Нурайым айымга дагы ыраазычылык билдиребиз, албетте. Эми келечектеги пландар жөнүндө да алдыда кандай максаттар коюлуп атат? Буюрса, эл аралык фестивалдарга чыгуунун даамын татып алдыңыздар. Ооба да. Жакшы экен ал жагы. Даамын татып алдык. Билип алдык. Биринчи кадамы жакшы болду. Экинчи кадам андан сонун болду, гран-приге жеттик. Эми Кудайым буйрса, ата-энелердин колдоосу менен жанагы Балажан борбор бизди жакшы колдойт. Балдар келген, балдарды, мугалимдерди колдоп турат. Буйрса ошол колдоо менен эмдиги жылы дагы Астанага барабыз. Эми Астанада токтобостон дагы башка чет өлкөлөргө чыкканга аракет кылабыз. Жакшы. Бүгүнкү биздин баарлашуу маегибиз көпчүлүк ата-энелерге дагы шык болсун, дем болсун. Эгерде ушундай кыздарыңыздарды, балдарыңыздарды искусствого жакын өстүрсөңүздөр, кыздар айткандай, дүйнө таанышат. Аны менен кошо саякатташат. Айтор келечеги кең болот да. Ошол себептен анда сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайлы. Чоң рахмат. Кыздарга дагы жакшы бийлеп, буйрса өзүңөр максат кылып аткандай Кыргызстандын желегин бий аркылуу дүйнөгө тааныткыла. Албетте, сөзсүз. Сиздердин ушундай жеңишиңиздерди улуттук канал аркылуу жар салгыбыз келди. Дагы жолу эсиңиздерге салабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борборунун алкагында түзүлгөн Айкөл ансамбле жакында Казакстан Республикасында өткөн эл аралык бий сынагында баш байге гран-прини жеңип алышты. Эң сонун. Дагы бир жолу куттуктайлы, мына ушул бий аркылуу балдарды тарбиялап аткан жамаат болсо, Манас аркылуу балдарды тарбиялап аткан дагы багыт бар. Болгондо дагы англис тилинде Манас айтылган жерди өзүнчө аянтча кылып, өздөштүрүп, түптөп кеткен Шааркан апабызды айтышыбыз керек. 90го таяп калган апабыз карыдым, арыдым дебей өмүрүнүн акырына чейин Манаска кызмат кылып, өзүнүн билимин, өзүнүн бир табиятынан берген шык жөндөмүн ушул багытка дагы жумшагандыгы бизди кубандырат. Ооба, ошол идеясын ишке ашырууга башкалардан жардам сурабай, өзүнүн пенсиясынан байге коюп, ушундай бир жакшы ишти түптөп кетти. Ал жолду уул кыздары улантууда. Кепти кененирээк Элнура Кайнарбек кызы улантсын.